Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен коштошуусу. Хижранын 10-жылы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылык амалын аткаруу үчүн жолго чыкты. Бул жылы 63 жашка чыккан болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык амалын аткаруу үчүн 100 000 адам жолго чыкты. Пайгамбарыбыз жолго чыккандан баштап талбия айтып жүрүп олтурду. Орто жолго жетип калганда Жабраил келип, Аллах Таала сахабаларга талбияны катуу айтсын деген буйругун айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга катуу айтууну буйруду жана өзү да катуу айта баштады. Ошентип жол бою талбия жаңырып келди. Меккеге келгенден кийин Меккеден Минага, Минадан Арафатка, Арафаттан Муздалифага жөө барып ажылык амалдарын аткарды. Качан гана адамдардын саны көбөйүп кеткенде, алардын баарына көрүнүү үчүн төөсүнө минди. Арафатка барып тоо башына чыкты. Мына ошол жерде эң акыркы коштошуу хутбасын айтты. О адамдар, деди, үн бийик чыгарып, мени уккула жана акыл жүгүрткүлө. Мен силер менен кийинки жылдагы көрүшөрүмдү билбеймин. Адамдар жымжырт болуп калышты. Бул кайсы ай экенин билесиңерби деп сурады. Бул харам айы деп жооп беришти. Бул кайсы күн экенин билесиңерби? Деди кайра. Бул харам күнү дешти тургандар. Бул кайсы шаар экенин билесиңерби? Деди. Бул харам шаары дешти сахабалар. Силердин каныңар, малыңар жана абийириңер ушул ай сыяктуу, ушул күн сыяктуу, ушул шаар сыяктуу харам болот. Бир мусулманга экинчи мусулмандын каны, малы жана намысы арам деди. Пайгамбарыбыз сөзүн улап, о адамдар, аялдар үчүн Аллахтан коркула. Аларды аманатка алгансыңар. Алар силерге Аллахтын сөзү менен адал болгон. Алар үчүн Аллахтан коркула. О адамдар, сөзүмдү уккула жана түшүнгүлө. Чындыгында мусулмандар бир тууган. Чындыгында мусулмандар бир тууган. Чындыгында мусулмандар бир тууган деп бир нече жолу кайталады. Угуп турган сахабалар эми бул сөздү токтотсо экен дегенсип жалдырап карап калышты. Пайгамбарыбыз сөзүн улап, о адамдар, араптан араб эместигин эч кандай айырмасы жок. Анткени бардык инсан адамдын баласы. Ал эми адам топурактан жаралган. О адамдар, мен кыямат күнү үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанамын. Кыямат күнү менин жүзүмдү жер каратпагыла. О адамдар, кыямат күнү үммөтүм үчүн келемин. Аллах Таала, эй Мухаммад, аларды жөн кой. Сен кеткенден кийин кандай иштерди кылышканын билбейсиң, дейт. Ошондо мен алыс болгула дейм. О адамдар, силерге эки нерсе калтырдым. Эгер ал экөөсүн бекем кармасаңар, эч качан адашпайсыңар. Алар Аллахтын китеби жана менин сүннөтүм деп бир аз токтоду. О адамдар, кыямат күнү Аллахтын алдында мен жөнүндө сураласыңар. Мен динди толук жеткиргениме күбөлүк бересиңерби деп сурады. Ар кайсы жерден ый аралашкан үндөр чыгып жатты. Сен динди жеткирдиң, аманатты аткардың, үммөттү оңдодуң, Аллах жолунда согуштуң деген үндөр туш тараптан жаңырып жатты. Сахабалар көз жаштарын агызып ыйлап жатышты. Эй Раббия, аларга катуураак айт, укпай калышпасын деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үнүн болушунча, кыямат күнү Аллахтын элчисине күбө болосуңарбы деп кыйкырды. Сахабалар сенин динди таркатканыңа, аманатты аткарганыңа, үммөттү оңдогонуңа жана Аллах жолунда согушканыңа күбөлүк беребиз дешти. Аларга ыраазы болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, о Аллахым, күбө болгун, о Аллахым, күбө болгун деп Арафаттан түштү. Арафаттын акыркы күнү Аллах Таала, бүгүн силердин диниңерди толук кылдым. Өз неаматымды силерге бердим жана исламды силерге дин болушуна ыраазы болдум деген аятты түшүрдү. Маида сүрөсү 3-аят. Аяттын түшүүсүнө Умар сүйүндү. Абу Бакыр кайгырды. Бул аят түшкөндө бир жөөт Умарга келип, эгер ушул аят бизге түшкөндө бул күндү майрам кылып алат элек деди.
Умар абдан кубанып, чындап эле бул аят бизге майрам күнү түшкөн, Арафатта жума күнү түшкөн деди. Умар диндин толук болуусуна сүйүндү. Исламга Аллахтын ыраазы болгонуна сүйүндү. Ал эми Абу Бакр ар бир толгон нерсенин азаюусу болот. Диндин толук болуусу менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам биздин арабыздан кетүүсү деп кайгырды. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Минага барды. Ал жерде адамдарга кайрылып, бул кайсы күн деп сурады. Аллах жана анын элчиси билүүчү дешти сахабалар. Бул курбандык чалуу күн эмеспи деп өзү жооп берди. Анан кайра сурады. Бул кайсы шаар? Аллах жана анын элчиси билүүчү дешти сахабалар. Бул харам шаар эмеспи деди пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз кайра бул кайсы ай деди. Бир аздан кийин Аллах жана анын элчиси билүүчү дешти сахабалар. Бул харам ай эмеспи деп пайгамбарыбыз жооп берип, сөзүн улап, чындыгында силердин каныңар, малыңар, жана намысыңар ушул күндүн урматы сыяктуу, ушул шаардын урматы сыяктуу, ушул айдын урматы сыяктуу арам деди. Андан кийин Кабага келип коштошуу айлануусун кылды. Кабанын эшиги менен кара таштын ортосундагы Молтазам деген жерине келгенде, курсагын жана чекесин ага тийгизип, колун көтөрүп дуа кылды. Дуа кылып жатканда ыйлады. Аллахты сагынып ыйлап жаткансыды. Үммөтү үчүн ыйлап жаткансыды. Жанында турган Умар да ыйлап жиберди. Меккеден чыгып баратып пайгамбарыбыз: "Мен дагы адаммын. Аллах менин жанымды алып кетет. Кыямат күнү Аллах Таала мен жөнүндө силерден сураганда эмне деп айтасыңар?" деп сурады. "Динди жеткирдиң, убаданы аткардың, аманатты тапшырдың" деп айтабыз деди сахабалар. Ыраазы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Аллага шүгүр, Аллага шүгүр" деп Меккеден чыгып жөнөдү. Мадинага келгенден кийин адамдарды мечитке чогултуп, аларга кайрылып мындай деди: "Мен Абу Бакырга, Умарга, Усманга, Алиге, Абдурахман бин Ауфка разымын" деп бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын атын атап чыкты. Анан сөзүн алып: "Мен мухажирлер менен ансарларга разымын. О адамдар, менин үй-бүлөмө жана сахабаларыма жакшы мамиле кылгыла. О адамдар, мусулмандарга тил тийгизүүдөн сактангыла" деди. Андан кийин сахабаларга карап мындай деди: "Кыямат күндөгү үммөттөрүмдү мен көрдүм. Ал күнү бир эле адам менен келген пайгамбар да болот. Эки адамды ээрчитип келген пайгамбар да болот. Бир нече адам менен келген пайгамбарды да көрдүм. Андан кийин капкара болуп келе жаткан топтошкон адамдарды көрдүм. О мына менин үммөтүм деп сүйүнүп кеттим. Бул Мусанын үммөтү, сен бул тарапты кара. Сенин үммөтүң ошол тарапта" деген үн чыкты. Карасам, жанагыдан да көбүрөөк каран келе жатыптыр. Мына ушулар сенин үммөтүң. Бир күнү Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келип: "Картайып кетипсиң, о Аллахтын элчиси" деп тамашалады. Пайгамбарыбыздын кулагынын үстүндө 5-6 тал чачы ак болчу. "Мени Худ картайтты" деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ага түшүнбөй калган Умар: "Кандайча о Аллахтын элчиси" деп сурады. Худ сүрөсүндөгү: "О Мухаммад, сен жана сени менен бирге тобо кылгандар, дин ишенимдегилер Куранда буйрулгандай түз болгула. Чектен чыга көрбөгүлө. Ал Аллах жасап жаткан ишиңерди толук көрүүчү" деген аят мени картайтып жиберди деди. Худ сүрөсү 112 аят. Коштошуу ажылыгына чейин Рамазанда Жабирейил келип пайгамбарыбызга Куранды бир сыйра окуп берчү. Бул жылы Жабирейил 2 жолу окуп берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кызы Фатиманы жанына чакырып: "Кызым, мага ажалдын жакындап калышын көрүп турам. Сен сабыр кылгын. Мусулман аялдарынан эң катуу кайгыл келүүчү сен болосуң. Эң катуу сабыр кылуучу да сен болосуң. Сен сабырдуу бол кызым" деп анын маңдайынан сылады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өтөрүнө 13 күн калган. Бул күнү Курандын акыркы аяты түштү. Аллага кайтып келе турган күндөн корккула. Ал күнү ар бир жанга ар бир кылган иши үчүн толук акысы берилип, аларга зулум кылынбайт. Бакара сүрөсү 281 аят. Ошол күнү пайгамбар сахабаларына кайрылып: "Мен Ухуд шейиттерине зыярат кылууну каалап жатам" деди. Сахабалар Ухудка алып барышты. Кабырлардын жанына келип: "Ассаламу алейкум, о Ухуд шейиттери,
Силерге Аллахтын тынчтыгы болсун. Силер мурда кеттиңер. Биз да силерге кошулабыз деп саламдашты. Ухудтан келе жатканда жолдо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйлады. Эмне үчүн ыйлап жатасың, о Аллахтын элчиси деп таң калып сурашты сахабалар. Бир туугандарымды сагындым деди пайгамбарыбыз. Биз сиздин жаныңызда турабыз го, же биз сиздин бир тууганыңыз эмеспизби дешти сахабалар. Пайгамбарыбыз: жок, силер менин жолдошторумсуңар. Ал эми менин бир туугандарым менден кийин келишет. Анан мени көрбөй туруп мага ишенишет. Мен аларды сагындым деп ыйлап жиберди. Кайтып келгенден кийин Абу Мувайхама деген сахабага мен Баки көрстөнүнө зыярат кылгым келип жатат деди. Пайгамбарыбыз кабырга жөнөп жатып, мага бул дүйнөнүн казыналарын ачкычы берилип, анда калып анан бейишке кирүүнү же Роббума жолугуп анан бейишке кирүүнү тандоо ыктыяры берилди деди. Сүйүнүп кеткен Абу Мувайхама: о Аллахтын элчиси, бул дүйнөдө калууну тандап алыңыз деди. Шашып кетип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага карап: жок, о Абу Мувайхама, мен Роббума жолугуну тандап алдым. Мен Роббумду сагындым деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу ооруй баштады. Адамдар менен намаз окуу үчүн чыга албай калды. Абу Бакыр адамдарга иман болууга буйрулду. Бул дүйнөдө өтөрүнө 4 күн калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра ордунан турду. Акырын басып мечитке кирди. Абу Бакыр имам болуп намаз окуп жаткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүп орун бермекчи болду эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага тура бер дегендей кол жаңсап койду. Абу Бакыр туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отуруп намаз окуду. Намаз окулуп бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга кайрылып: өз үммөтүнөн бир адамга жүктөп намаз окугандан кийин Аллах Таала пайгамбардын жанын алат деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өтөрүнө 3 күн калган. Пайгамбарыбыздын оорусу күчүп, аялдарын жанына чакырды. Мага Айшанын үйүнө жатууга уруксат бересиңерби деп сурады. Баары бир ооздон биз макулбуз дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турууга аракет кылды, бирок тура албай калды. Али менен Фазыл келип көтөрүп чыгышты. Алар пайгамбарыбызды көтөрүп баратканын көргөн адамдар ыйлап башташты. Айша небиздин үйүнө келгенден кийин пайгамбарыбыз: Аллахтан башкага сыйынууга татыктуу зат жок. Чындыгында өлүмдө кыйынчылык бар деп бир нече жолу кайталады. Бул дүйнөдөн өтөрүнө 2 күн калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башы катуу ооруп, денеси ысып кетти. Айша небиз анын денесинен чыккан терлерди аарчып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооруган адамдарга өзү айтып жүргөн дуаны айтып баштады эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырын колун көтөрүп: жок, о Айша, эгер өмүр болсо гана булар пайда берет. Азыр булардын пайдасы тийбейт деп аны токтотуп койду. Бул убакта мечитте адамдар батпай кеткен эле. Алардын дабышын уккан пайгамбарыбыз: бул эмне деп сурады. Адамдар коркуп жатышат деди бирөө. Мени көтөрүп чыккылачы деп сурады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбызды көтөрүп мечитке алып киришти. Силер эмне коркуп жатасыңарбы деди пайгамбарыбыз аларга карап. Ооба, о Аллахтын элчиси дешти сахабалар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырын чыккан үнү менен: о адамдар, биз жолукчу жер бул дүйнөдө эмес. Биз жолукчу жер менин бейишимдин булагынын жанында. Мен силерди ошол жерден көргөнсүп турам деди. Анан бир аз унчукпай турду да кайра сөзүн улап: о адамдар, Аллага ант ичем, силердин кем багал болуп калууңардан коркпоймун. Дүйнөгө берилип кетип, силердин мурункулар сыяктуу жок болуп кетүүңөрдөн коркомун деди. Анан сөзүн кайра улап: Алла Таала бир пендесине бул дүйнөдө калуу менен Роббусуна жолугуу ыктыярын берди эле, ал Роббусуна жолугууну тандап алды деди. Ал пенденин ким экенин көпчүлүк сахабалар түшүнбөй калышты. Аны түшүнгөн Абу Бакыр ыйлап: о Аллахтын элчиси, ата-энем сенден айланып кетсин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн бөлдү. Сахабалар Аллахтын элчисинин сөзүн эмне үчүн бөлдүң дегенсип Абу Бакырга карап калышты.
Ошол убакта пайгамбарыбыз: ага унчукпагыла. Силердин араңарда Абу Бакырдай мага абройлуу адам жок. Аны сыйлагыла. Анын сыйлыгын берүү менин колумдан келбеди. Анын сыйлыгын берүүнү Алла Таалага тапшырдым деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан кийин сөзүн улап мындай деди: О адамдар, кимдин менде өчү болсо, мен мына. Кимдин аласасы болсо, мен мына. Кимге жаман сөз айткан болсом, мен мына. Аласаңарды алып калгыла. Мен Алла Таалага таза жолугуну каалаймын деди. Бир адам ордунан туруп: О Аллахтын элчиси, мага 3 дирхам карызсың деди. Пайгамбарыбыз: Аллах сени жакшылык менен сыйласын деди да, Аббаска карап, карызын берип койчу деди. Пайгамбарыбыз сөзүн улап: намаз, намаз, намаз деди. О адамдар, туугандарга жакшы мамиле кылгыла, аялдарга жакшы мамиле кылгыла, кол астындагыларга жакшы мамиле кылгыла. О адамдар, кыяматка чейинки үммөтүмө салам айткыла деп, анан дуа кылып баштады. Аллах силерге жардам берсин. Аллах силерди сактасын. Аллах силердин даражаңарды көтөрсүн деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өтөрүнө бир күн калган. Кызы Фатима кабар алганы кирди. Аны көргөн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ыйлап жиберди. Фатима да ыйлап баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кол жансап, аны жанына чакырды да кулагына бир нерсе деп шыбырады. Фатима мурдагыдан да катуу ыйлап баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын кулагына дагы шыбырады. Фатима небис мөлтүргөн көз жашын сүртүп күлүп жиберди. Ушул түнү таңга жуук Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ордунан өзү турду. Багымдат убагында мечитке басып кирди. Мечит ичи адамдарга толуп кеткен эле. Алар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооругандан бери мечитте түнөп жатышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга жылмайып карады. Бул анын акыркы жылмаюусу эле. Сыртта Али караңгы болуп турганы менен мечиттин ичи нурга толо түшкөндөй болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бүгүнкүдөй нурдуу жүзүн эч ким көргөн эмес эле. Сахабалар анын киргенине сүйүнүп кетишти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга кыймылдабагыла дегенсип белги берди. Күн жаңы гана жарык нурун жер бетине төгө баштаган болчу. Эшиктен Жабраил кирип келди. Ассаламу алейкум, я Расулаллах, деп пайгамбарыбызга салам айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ва алейкум ассалам деп жооп берди. Жабраил сөзүн улап, мени менен бирге өлүм периштеси да келди. Эгер уруксат берсеңиз, кирсин деди. Ал сизден кийин эч кимден уруксат сурабайт деди Жабраил. Пайгамбарыбыз: ага уруксат бер, кирсин деди. Ошол сөздү күтүп турган өлүм периштеси кирип келди да: менин Роббум сага ыктыяр берүү үчүн жөнөттү. Дүйнөдө калууну каалайсыңбы, же Роббуңа жолугууну каалайсыңбы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүймөйү менен асманды көрсөтүп: бийиктеги жолдошумду деп шыбырады. Өлүм периштеси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баш жагына жакын келип: эй Абдуллахтын уулу Мухаммадтын таза руху, Аллахтын ыраазычылыгына чыккын. Ал сенден ыраазы, нааразы эмес деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тизесине жаткырып кармап отурган Айша небиз анын денеси оорлай түшкөнүн сезип кыйкырып жиберди. Аллахтын элчиси кайтыш болду. Аллахтын элчиси кайтыш болду. Бөлмө ичи караңгылай түштү. Айша небиздин кыйкырыгы эч кимдин кулагына кирбегендей бир саамга баары нес болуп калышты. Отургандар ордунан кыймылдабай, ар кимисин жалдырап караган Али оозуна сөз келбей отуруп калды. Усман жаш баладай бушакта отурду. Фатима небиз сабырдуулук менен: о атаке, Аллах суранычыңды кабыл кылды. О атаке, Фирдаус сенин жайың болду деп шыбырап жатты. Умар колуна кылычты алып: ким пайгамбар өлдү десе башын кыя чабам.
Ал Муса Роббусуна жолуккан сыяктуу Роббусуна жолукканы кетти. Ал кайта келет, ал кайра келет, ал кайра келет деп кыйкырып жатты. Бир аз кечигип кирип келген Абу Бакыр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көздөрүн сылап, маңдайынан өөп, "Ирүүң кандай сонун болсо, өлүмүң да ошондой сонун. Ирүүңдө кандай жакшы элең, өлүмүңдө да ошондой жакшысың" деди да көз жашын сүрттү. Андан кийин мечитке кирип Умарга карады да: "О Умар, тынчтангын" деди. Андан кийин адамдарга карап: "О адамдар, ким Мухаммадка сыйынса, Мухаммад каза болду. Ким Аллага сыйынса, Алла тирүү жана эч качан өлбөйт" деди. Адамдары ызы-чуу боло түштү. Аларды тынчтандыруу үчүн Абу Бакыр: "Мухаммад Аллахтын элчиси гана, андан мурунда элчилер өткөн. Ал өлсө же өлтүрүлсө, силер артка кайтасыңарбы? Ким артка кайтса, ал Аллага кымындай да жамандык кыла албайт. Аллах шүгүр кылуучуларды сыйлайт" деген аятты окуду. Али-Имран 144-аят. Умар бул аятты биринчи жолу угуп жаткансыды. Мечиттен чыгып басып кетти. Каяка кетип бара жатканын өзү да билбеди. Аны Абу Бакыр колунан кармап токтотуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө алып кирди. Ошол жерде сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи халифасы кылып Абу Бакырды шайлашты. Анткени диндин жана мамлекеттин ишин алып кетүүчү адамды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын денеси жерге коюлганга чейин дайындалуусу керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын денесин жуушка мезгил келди. Али элдерге кайрылып: "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүн жуушту мага буйруган эле" деп осуятты аткарууга киришти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөөгүн Али, Аббас, анын баласы Фазыл жана Усама төртөөсү жуушту. Абу Бакыр, Умар, алардын артынан башка мусулмандар, андан кийин аялдар, анан жаш балдар жаназа намазын окушту. Андан кийин пайгамбарыбыздын сөөгүн кабырга коюшту. Топурак салууга кесик келгенде эч кимисинин колу барбай туруп калышты. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кийинки хадисин эстешти: "Менин жашоом силер үчүн жакшы. Силерди туура жолго баштаймын. Ошондой эле өлүмүм да силер үчүн жакшы. Силердин амалыңар мага көтөрүлөт. Эгер жакшы болсо, Аллага мактоо айтам. Эгер жаман болсо, Аллахтан кечирим тилейм" деген хадисти эстешти. Ошол хадисти айткан убакта кээ бир сахабалар: "О Аллахтын элчиси, сен кантип бизге дуа кыласың? Сенин денеңди курттар жеп кеткен болсо" деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Алла Таала пайгамбарлардын сөөгүн жегенди жерге арам кылган" деп жооп берген эле. Бул хадис азыр ага топурак салгысы келбей турган сахабаларга күч кубат берди. Абу Бакыр баштап топурак салып башташты. Алар топурак салып бүтүшкөн соң ыйын токтото албаган Фатима энебиз пайгамбардын бетине топурак салууга кантип колуңар барды деп сурады. Аннаска карады. Аннас эч кандай сөз айта албай ыйлап отуруп калды. Эртеси багымдат намазына Билал азан чакыра баштады. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аты аталган жерге келгенде айта албай ыйлап жиберди. Кайра башынан айтты. Дагы ошол жерге келгенде токтоп калды. Бир канча жолу аракет кылды, бирок айта албады. Акыры Абу Бакырга келип, мындан ары азан айта албастыгын айтып, Мадинадан башка тарапка көчүп кетүү үчүн уруксат алды. Абу Бакыр ага уруксат берди. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүүсү менен Билалдын мукамдуу үнү угулбай калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага дүйшөмбү күнү келген эле. Ал күнү бүткүл Мадина нурга бөлөнүп турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйшөмбү күнү бул жашоодон өтүп кетти. Бул күнү Мадинаны караңгылык каптап калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күн чыккан мезгилде төрөлгөн эле. Бул бүткүл адамзатты нурга бөлөөчү улуу жолдун башталгандыгынын белгиси болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күн чыккан мезгилде кайтыш болду.
Бул адамзатка нур чачыратуучу улуу жол кыяматка чейин улана берет деген белги болуп кала берди.